Актуалдуу маселеге айланып кеткен аудио тасма боюнча өз пикиримди айтайын. Мен ошол күнү Кой Ташка барганымды, Бабановго телефон чалганымды ким далилдеп берсе, мен ал кишини сураганым берем. Азыркыдай техниканын заманда мени Трамп менен деле Путин менен деле сүйлөштүрүп койсо боло берет. Мен айрым атайын кызматтын адамдарынан айырмаланып, мен көпчүлүк журналистикада иштеген кишимин. Шантаж менен монтаждын айырмасын мен абдан жакшы көрөм. Андыктан эмне таркатса дагы бул карандай калп. Мен телефондо сүйлөгөн сөзүмдү телевизордон деле сүйлөйм. Мен жашыра турган эч нерсе жок. Мен ар дайым ачык айтып келгенмин. Андыктан азыр да ачык айталам. Бабанов менен мен сүйлөшкөн эмесмин, Кой Ташка барган эмесмин. Бабановдун телефонун мен билбейм дагы номерун. Бул биринчи. Экинчи суроо, Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгышына сиздин дагы тиешеңиз бар экен. Жок, ал мындай эмес. Мүмкүн ошол инкылапка же болбосо 5-октябрдагы биз митингге чыксак, ал киши бүгүн чыгат беле деген жагынан айтып атса керек. Ал жагынан андай болуп турган болсо кыйыр түрдө тиешем бар болуп калат. Бирок 5-октябрдан 6-октябрга түнкү саат 2-3-төрдө таластык таш чайнар энем. Мен бир топ дружниктер менен жүргөм. Москва Совет көчөлөрүнүн кесилишинен мага жолугуп, ошолордун көзүнчө обочолук алып кетип, анан айтты мага: Рыскелдиев аке, тез арада 8 машина бус табып бериңиз, мен балдарды алып барып, азыр түрмөдөн абактан Садыр Жапаровду бошотуп келем деди. Эми ошо тасмага деле тартышкан, көрүшкөн күбөлөр деле бар. Мен айттым: жок, мен мындай мыйзамсыз жолго бара албайм. Андай менде мүмкүнчүлүк жок. Мен 8 машина балдарды ошол жака алып барып туруп немеге сала албайм. Кооптуу жагдайга деп туруп, сырык сыпа жооп берген болчумун. Ал эми үчүнчү суроо, легитимдүүлүк жөнүндө болуп атпайбы? Легитимдүүлүк жөнүндө айта турган болсом мындай да, де факто бүгүн Садыр Жапаров премьер, де юре ал премьер эмес. Мен көпчүлүк коалициянын мүчөсү катары айтып коеюн, азыр премьерлик кызматка бир гана көпчүлүк коалициясы сунушталат. Анткени коалициянын өзүнүн келишими бар. Ушул 4 фракциянын бирөөнө сунушталыш керек. Бул СДПК, Республика, Кыргызстан, анан бир бол партиялардан. Мен алардын фракцияларын жыйынын көргөн жокмун. Мени көпчүлүк коалицияга чакырышкан жок. Ал эми эки азчылык бар. Бул Атамекен жана өнүгүү партиялар. Алар деле талапкерлигин жылдырганын мен көрө элекмин. Эми ошол жыйынга катышкан, достуктагы аларча резиденцияга катышкан депутаттар, менин кесиптештерим баардыгы жапжашынакай билет. Кворум болгонун, болбогонун, токтомдун баары жок экенин, мыйзам бузулганын. Кворум болгон күндө дагы фракциянын чечими болуш керек. Көпчүлүк коалициянын корутундусу болуш керек. Комитеттин корутундусу, жалпы палатанын жыйынын добуш берүүнүн жыйынтыктан токтому болуш керек. Анан президенттин жарлыгы болуш керек. Мындайда биз укуктук талаага кайтып келишибиз керек. Бул баары бир деле көпкө уланат, көпкө узарат. Мен ким премьер болом десе, Жапаров болом дейби, Бабанов болом дейби, мен каршы эмесмин. Азыркы кырдаалда жоопкерчиликти ала турган кишиге биз байли рахмат деш керек. Анткени эң оңой эмес кырдаалда баратат. Мындайда мен азыркы учурда президент Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңеш экөө тең легитимдүү орган. Президент азыр баардыгын укуктук талаага чакырыш керек. Президент жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Жогорку Кеңеш жоопкерчиликти мойнуна албай атат. Кезексиз сессияга толук кандуу катышпай атат. Эки гана кишинин кызыкчылыгын эки топ колдоп атат. Мындайда президент өзү кайрылып, кезек сессияга чакырып, кайсы бир талапкерге токтолушу керек. Азыр президент өзүнүн милдеттерин аркалаш керек, ал кетпеш керек. Ал баардыгын укуктук талаага салып коюп, анан кийин арызын жазып берип кетсе болот. Азыр президент кетпеш керек, анткени баш аламандык өкүм сүрүп турат. Парламенттин легитимдүүлүгү жөнүндө дагы сөз пайда болуп калды. Спикердин легитимдүүлүгү жөнүндө сөз пайда болуп калат. Ошондуктан мындайда укуктук талаага келмейин биз баары бир бул туңгуюктан чыга албайбыз. Кеп кайсы бир экс-спикердин, кайсы бир саясатчынын премьерди тааныган, тааныбаганда эмес. Кеп биздин кошуна мамлекеттердин, Орусиянын, батыш мамлекеттерин, Кытайдын, Американын, Түркиянын сыяктуу чоң мамлекеттердин биздеги бийликти тааныган, тааныбаганда. Азырынча биздеги бийликти эч ким тааный элек. Хаоска кетип баратсыңар десе, бирөөлөр болсо бандиттик топтор аралашып кетти деген сыпаттамалар берип атат. Андыктан баары бир биз укуктук талаага киришибиз керек.